Кудайдын чакырыгы 13-июль. Эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Бул керемет сөздөрдү биз филиппиликтерге жазылган каттан окуйбуз. Жүрөктөгү тынчтык өтө маанилүү, өтө керек. Жүрөктө тынчтык жоголгондо өзүбүздү аябай жаман сезебиз. Жүрөктөгү тынчтыкты буза турган нерселер көп. Бирок эң эле көп кездешкени бул ашыкча тынчсыздануу. Боло эле нерселерди оюбузда ойлонуп алып тынчсызданабыз. Жакындарыбыз үчүн тынчсызданабыз, балдарыбыз үчүн тынчсызданабыз, эртеңибизди ойлоп алып тынчсызданабыз. Биздин тынчтыгыбызды уурдап жаткан нерсе болбой деле калышы мүмкүн. Бирок биз ал боло электе эле тынчтыгыбызды жоготуп койгон болобуз. Ошол себептен бул жердеги аяттар да мындай делет. Эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо, дейт Кудайдын сөзү, Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Сонун жол көрсөтүлгөн. Болгону эле тынчсыздана бербей, Кудайга баарын айтуу. Тынчсыздансак да, тынчсызданбасак да, биздин ар бир тал чачыбыз Кудайдын алдында саналуу. Ал баарын билет. Тынчтыгыбызды жоготпой, ага баарын бергенди үйрөнөлү. Ушул нерседе машыгалы.